Кыргыз элинин атактуу жазуучусу, кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Буура районунун Шекер айылында туулган. Анын атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Айтматова болгон. Ал 1946 жылы Жамбыл шаарындагы Азаматтык техникумду, 1953 жылы Скрабин атындагы айыл чарба институтун бүтүргөн. Анын биринчи чыгармасы Гезитчи Түзүздө 1952 жылы орус тилинде жарыяланган. Анын чыгармалары көп тилдерге которулган. Мисалы, Жамиля, Гүлсарат, Кызыл алма, Кыямат, Кылым канаттар бир күн, Толор кулаганда, Эрте келген турналар жана башкалар. Чоң рахмат Саида, өнөрүңөр